канча деген балдарды билем. Ошол баланын атасы ошо тилеп жүрүп бала кылган болчу да. Бирок ушул мезгилде ата энесинин аркасына мындай бир дуа кылган ордуна тескерисинче, ошолор убагында момундай кылып койгондо, ошолор убагында монтип бутуна туруп койгондо, монтип иштеп койгондо биз ушуну шимшип жүрөт белек деп субханалла көптөгөн жакшылыктарды тепсеп коюп ушундай айткандарын аябай көп угуп атам азыр. Дагы бир сөз болот, мисалы, булар бизге эмне кылып коюптур? Жок, субханалла. Андай бул сөз чыныгы надандын сөзү. Ушул сөздү аябай жакшы болуп жүргөн адамдардын балдарынан угуп атам азыр. Эмне үчүн билесиңерби? Бул анткен себеп субханалла биздин ошол балдардын ата эненин алдындагы биз үчүн кылган эмгегин мындай баалабагандыкта. Бизге бар нерсе жана айтып атпайбы, материалдык түрдө болуп калган. Бизге ушундук койсо. Бир күн ушундай болду. Мына Алла көрүп турат. Бир байке айтып, "Сиздин атаңыз жакшы адам болсун десем, оозуңду жапчы" деди. Мындай эле менин атам деди, жеткен шүмүшүк болчу деди. Аллаху акбар, титиреп мындай эме болуп кеттим. Ал адамды тааныйт элем мен, көргөн болчумун. Эми сонун адам эле, аксакал эле, абдан жакшы адам эле да. Эми өлгөндөн кийин атасына ал сен аны билбейсиң дейт, шүмшүк болчу дейт. Туура. Бирок ал адам ушунду айткандан баштап мен ушул убакытты көрүп мен айттым, байке дедим, Кудай Таала көрүп турат дедим. Ушу сиз өлгөн адам аркасына акарат келтирдиңиз, Аллах сизди шерменде кылып, бүткүл жер мындай бир эле жерге шерменде болбой, кошунага эле шерменде болбойсуң, айылга эле эмес, бүткүл район кербес, область, республикага уят болосуң дедим. Алла көрүп турат, субханалла. Ошондо ооздан жийип айткандан эле 2 жылга жетпей, мынакей бүткүл Кыргызстанга шерменде болду. Кандай эле тирүүлөрдүн айыбы жашырылыш керек болгондой, эмнекен өлгөндөрдүн да айыбы жашырылыш керек. Бөтөнчө өзүңөрдүн ата энеңердин айыптарын жашыруу керек. Туура, кээ бир убакыттарда бар. Мындай акмактын ачыш керек болот. Акмактын ачыш болот. Мисалы көбүн билип атам, угуп атам, кыздар, канча деген кыздар мага эмес зат, устаз. Мен атам мага ушинтип мени 5-6 жыл ыдык кылып, момундай мени колдонуп жүрдү. Атам мени момунтип субханалла зордуктап жүрдү. Мени ушундай энемдин көзүнчө ушинтип жүрдү мени. Мени ушундай сабап жүрдү дегендер бар. Эмнекен аларды болсо биз аябайбыз уже. Аны бул адилеттүүлүк бул эле болуш керек. Аны сотко бериш керек аны азыртан жок кылыш керек. Мындай болсо бир жөн. Бир айтайын деген нерсем, кез-кезде урушуп койгон болсо, үй бүлөсүнүн ичинде бир проблемалар отурган болсо, ошонун жүрөгүнө алып алып, уну көчөгө чыгарып кереги жок. Жана бир өтө бир